Бүгін Айкөл гуманитардық миссиясының алқағында Қырғызстанға Сириядан 18 аял жана 41 бала алып келінді. Бұл туралы Эмгек социалдық камсыздоо жана миграция министрлигинен билдиришти. Маалымат калайык, аларды Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин жана Ички иштер министрлигинин кызматкерлери коштоп келген. Белгиленгендей, өмүрү жана ден соолугу кооптуу абалда калган мамлекет тарабынан коргоого укугу бар балдарды сактап калууга багытталган бул иш-чара ушундай эле масштабтагы экинчи репатриация иш-чарасы болуп саналат. Балдар реабилитациялык борборго жайгаштырылып, алардын бейпил жана коопсуз чөйрөдө жашоого адаптацияланышы үчүн тийиштүү кызматтар көрсөтүлөт. Тиешелүү кызматтар балдарды реабилитациялоо жана реинтеграциялоо боюнча иштерди жүргүзөт деп айтылат министрликтин маалыматында. Эскерте кетсек, балдарды реабилитациялоо Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун саясий эркинин, Министрлер кабинетинин координациясынын жана тышкы иштер, саламаттык сактоо жана социалдык камсыздоо жана укук коргоо органдарынын өзара макулдашылган иштеринин, Кыргызстандын Кувейттеги элчилигинин, андан тышкары Бириккен Улуттар уюмунун, Балдар фондунун жана эл аралык Кызыл Жарым комитетинин колдоосунун аркасында мүмкүн болду. Мекенине келген балдарды президенттик аппараттын Кырдаал борборунун директору Жолдошбек Мамбеталиев, Эмгек социалдык коргоо жана миграция министри Кудайберген Базарбаев, коопсуздук кеңешинин катчысынын орун басары Кылычбек Абышев, тышкы иштер министринин орун басары Алмаз Имангазиев тосуп алышты.